Бүгүн Жалал Абад чергесинде чоң байрам. Өзүңдөргө маалым болгондой алдыда мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы. Мына ушуга карата Жалал Абад областына биринчи жолу республикалык алтын өрөөн аталышындагы кол өнөрчүлөрдүн жана дизайнерлердин фестиваль өтүүдө. Мында республиканын булунгучунан ар кайсы областтардан, район шаарларда келген кол өнөрчүлөрдүн көз талтырган эмгектери коюлган. Республиканын ар бир облусунан, облустагы район шаарлардан келген уус чеберлердин колунан жаралган эмгектерди көрүп көз кубанат. Иш-чара эгемендүүлүктүн 30 жылдык алкагындагы жүргүлүп жаткан чоң саамалык. Кол өнөрчүлөр жана дизайнерлер эч кандай министрликтин курамына кирбестен 30 жыл ичинде өздөрү аракет кылып, өзүнүн аракети менен бул улуу өнөрдү кармап келишкен. 30 жылдыктын алкагында Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана спорт, ошондой эле жаштар саясаты министрлиги расмий түрдө өзүнө кабыл алып, жобосуна киргизип, бүгүнкү күнү атайын системалуу түрдө иш алып барат. Кол өнөрчүлүк жана дизайнерликти өнүктүрүү боюнча. Бүгүнкү күнү уюштурулган алгачкы иш-чарабыз бул башталышы гана. Ал Нарын облусунда 23-үндө башталат. Шырдак жана оймо фестивалдары менен. Бүгүн ушул республикалык деңгээлде өтүп жаткан фестивалга көрүп бергендердин бири өзүңдөргө көрүп тургандай Баткен областынан келген чеберлер. Баткен областынан келген чеберлердин өзгөчөлүгү кайсы? Мисалы ушундай фестивалга катышуунун кандай зарылдыгы бар деген суроону ушул жердеги эжелерге узатсам, куш келипсиздер эжелер. Кандай кол өнөрчүлүгүнүн түрлөрүн алып келдиңиздер, бир өзгөчөлүктөрүңүздөр барбы? Рахмат. Бүгүнкү фестиваль аябай жакшы өтүп атат. Мен ойлойм, ушул фестивалыбыз дайыма көп боло берсе деп ойлойм. Биз энди негизи айырмачылыгы биздики ушул Баткенде кол өнөрчүлүк жалаң курак менен болгон. Анан биз унутулуп бараткан ушул белдемчи менен, ат чаптык менен келдим. Кудай буйруса жакшы өтүп атат. Ачык асман алдында өтүп жаткан фестиваль бүгүнкү күндөгү кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн даңктоого, даңазалоого багытталган. Өткөн менен келечектин ортосундагы байланышты күчөтүү, улуттук баалуулуктардын баркына жеткирүүдө бул сындуу иш-чаралардын мааниси өзгөчө. Биздин Жалал Абад областынын аймагында дагы бир топ иш-чаралар орун алды. Бул бир катар айта кетсем, бул ушул фестивалды өткөрүү, спорт иш-чараларын өткөрүү, бул көрүлүп жаткан аракеттерибиздин бардыгы биздин элибиздин маанайын көтөрүү максатында. Биздин мамлекетибиздин көз карандысынын 30 жылдыгын алкагында тургундарыбызга майрамдык көтөрүңкү маанай тартуулоо менен элибиздин улуттук баалуулуктарын даңазалоо, анын баркын жаш муундарга сиңирүү болуп саналат. Баалуулуктарыбызды, бир көөнөрүбүздү, өлөттөрүбүздү биз сактап гана калбастан ушу кол өнөрчүлүктү абдан бир ушу мезгилдин талабына жараша улуттук колоритти да жаратып, анан учур талабына жараша эл аралык деңгээлде мындай бир таймашка чыга ала тургандай сонун фестивалдын катышуучуларынын кол эмгектеринен көрүп атабыз. Биз ушул учурдан пайдаланып, мен өзүбүздүн уус чеберлерибизге, кол өнөрчүлөрүбүзгө, дизайнерлерибизге бүгүнкү ушул эмгектерин даңазалап эле койбостон, алар мындан ары дагы эмгектенип, мындай эл аралык деңгээлге мындан ары дагы чыгып, ошону менен бирге илимий изилдөөлөрдү дагы жүргүзсө деп ойлойбуз. Себеби мына ар бир буюм, ар бир кол өнөрчүнүн эмгеги биздин бул кылымдан кылымга картып келе жаткан абдан чоң баалуулугубуз эле болбостон, элибиздин тилин да байытмак, маданиятыбыздын байлыгын да көрсөтмөк.
Алтын өрөндүн алтын колду уздардын эмгектери бир күндүк же бир жылдык эмес. Алардын ар бир кол күчүн, көз майын кетирип жасалган чыгармачылык дараметинен жаралган баалуулуктары ар бир өлкө жаран үчүн сыймык. Фестивалда мындан сыркары 30 жылдыкка карата театрлаштырылган оюн зоок жана дизайнерлердин эмгектеринен турган саркеч кийимдерди даңазалоо орун алды. Гүлжан Амандоева, Баян Тургуналиев, Жалал Абад шаары.